Саламатсыздар урматтуу Каракылжалык мекендештерим. Бүгүн 30 март дүйшөмбү. Мен Каракылжа Алайкы жолунда турам. Артымда өзүңүздөр байкагандай Каракылжа көрүнүп турат. Анан алыста жүргөн мекендештерибиз менден сурап жатышкан. Каракылжада коронавируска каршы кандай иш-чаралар жүрүп жатат деп. Баарыбызга маалым болгондой, быйыл дүйнөнү каптаган COVID-19 илдети Кыргызстанга да жетип, жаз айларында жалпыбыз карантин акыбалында жашадык. Ошол учурда мен өз милдетимди аткарып, районубузду кыдырып, жалпы элге маалымат жеткизип жүрдүм. Ошол оор күндөрү биздин медицина тармагы алсыз, каражаттар жетишсиз жана кемчиликтер көп экендиги ачыкка чыкты. Бирок кыргыз эли, анын ичинде каракылжалык жердештерим ынтымак жана биримдикте болуп, аз убакыттын ичинде көптөгөн жардамдарды көрсөтүп, кыйын акыбалдан чыгууга карапайым эл көп салым кошту. Ошол күндөрү менин көңүлүмдү бир тез жардам унаасы бурду. Себеби күнү болобу, түнү болобу каяка барбайын, ошол тез жардам унаасы дайыма муктаждык болгон жерде кызматта болду. Мага маалым болгондой, биздин райондо тез жардам унаалары жетишсиз болчу. Ошол себептен көптөгөн жарандарды өлүмдөн сактап, кызматта жүргөн тез жардам унаасын кайдан, кантип жана качан биздин районго келгенин аныктоо үчүн өз алдымча чакан журналисттик иликтөө жүргүздүм. Анда эмесе сөз башынан болсун. Бул машина эл тарабынан, Лайталанын тургундары тарабынан ошол жактарга подарка болуп келген экен, гуманитардык жардам болуп. Анан бизге кечээки оор курдалда бизге келип иштеп калды. Азыр ошодон бери ушу биздин Каракылжа центринде иштеп турат. Машина жакшы. Лайталанын тургундары шуну беришкен экен, ошону жалпы Лайталанын тургундарына ушу машинаны подарка кылган тургундардан баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Ушу өзүнүн тез жардам бөлүмүнүн атынан, жалпы эле ушу СМдин атынан кечээки оор курдалда абдан чоң кызмат кылды бул машина. Ушундай болду. Негизи действительно чоң кызмат кылышты бул машиналар. Тынбай жүрүп аттык, мына 6 айдан бери тынбай жүрөбүз. Ушул жерде кызмат кылып атат. Азырынча эми дагы кошумча дагы машиналар келип атат. Алар менен дагы кызматташып атабыз. Бир машинабыз постоянно мобильный бригадада ошол жакта болду. Бул жерге келбеди, красный зона деп. Ошол мезгилде ушул машина кызмат кылып атты. Лайталалык туугандарыбыз жардам катары алып берген деген маалыматты тактап, биринчи эле Лайтала айыл өкмөтүнүн башчысы менен жолуктум. Мына өзүңүздөр баардыгыңыздар жакшы билесиздер, быйылкы жыл дүйнө жүзүн каптаган апат оору, коронавирус оорусу менен бир топ кыйынчылыктарга дуушар болдук. Ошондо биздин Лайтала айылынан чыккан 4 азаматыбыз, аттарын атап кетсек, Акимбаев Давид мырза, Исаев Айбек мырза, Полот уулу Илгиз, Эрмемат уулу Канатбек инилерибиз, булар алдын ала эле 17-жылы ушул Лайтала айылдык ооруканасына бир Мерседес тез жардам машинасын алып келип, ушул элге тартуу кылышкан. Ошол машинанын жардамын мына алдын ала көрөгөчтүк кылып бергендей болуп калышты эле. Мына ошолордун эмесин мына быйыл көрдүк туугандар. Ошол биздин тез жардам машинасы бир эле Лайтала айыл өкмөтү үчүн эмес, жалпы район үчүн кызмат кылды да. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол 4 инилерибизге жалпы элдин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Бала чакасы менен, эл журту менен, ага туугандар менен эсен болсун. Ар дайым ушу айылдарга, эл журтка жардам берип жүрө беришин каалап кетер элем. 2017 эле бул тез жардам унаасы 4 азаматыбыз тарабынан жардамга берилсе, демек ошол күндөн тартып эле Лайтала айылынын ооруканасында кызматта болгондугун тактоо иретинде айылдык ооруканага бет алдым. Буга чейин өзүбүздө ССМ автопаркына караган бир 2001-жылкы УАЗыбыз бар эле. Анын учурунда жалгыз жаган келген машина болуп, жана рай администрация, ПЮД, военкомат баардыгы минип атып, баягы талкаланып калып, жараксыз болуп калып, анан биз ушу Давыт ака менен Айбек акага кайрылдык эле. Ошондон анан жакшы современный машина алып беришкен да, Мерседес үлгүсүндө. Мына ызычуу болгон учурда марттан бери биздин ушу Каракылжа районунда тегелен медицинский
учреждениялардын дейли ЦСМдин автопаркынын акыбалынын оорлугу билинип калды да. Бизге ушу ЦСМден Чынар Ташпортун ушу машиналарды бизге бере тургула деп анан ЦСМге берип турдук. Ушул апат маалында өтө оор учурларда ушу райондо иштеп атты, район терилеп атты. Не только бир Каракылжанын территориясын же Лайталанын бүт ушу айыл кайерге болбосун ошол жерлерде ушу машинанын көмөгү жакшы тийет да. Кудай кааласа да нары эми жакшы иштеп берет деп үмүттөбүз. Эми ушу ковидден эртерээк кутулсак жакшы болот эле. Ошо Дауыт ака менен Айбай акабызга жана Канат Илгиз инилерибизге чоң рахмат демекчибиз. Ошо алдын ала ушул берген машинанын эсебинен ушу алдын алып канчалаган адамдарды өмүрүн сактаганга, өз учурунда жардам бергенге аябай жакшы пайдасы тийди. Ушу дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Албетте, кандай шартта тез жардам унаасы Лайталадан Каракылжага барганын тактоо үчүн райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Чынара Ташполотовнага жолугуп интервью алдым. 2017-жылы Каракылжа үй бүлөлүк медицина борборуна караштуу номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу Лайталага Лайтала айылынын тургундары бизге заманбап тез жардам машинасын алып келишкен. Булар Акимбаев Давид, Исаев Айбек, Эрмаматов Канат, Болот уулу Элгиз, ушул 4 биздин туугандарыбызга чоң ыраазычылык билдирип кетем. Рахмат сиздерге. Ушу сиздерге ден соолук каалаймын. Үй бүлөлүк бакыт таалай. Ишиңиздерге чоң ийгиликтер боло берсин. Ошондой эле ушул кыргыз Каракылжа элине чоң жардам көрсөтүп жүрө бериңиздерге тилектешим. Ушул тез жардам машинасы ушу пандемия учурунда биздин Каракылжа элине абдан чоң жардам көрсөттү. Биз бул машина менен калкты мобильный бригада калкты тейлеп жатты. Ошондой эле Ошко кош бойлуу аялдарды алып барып аттык, жана группа рискада турган. Дагы биз ПЦР анализдерди Ошко областьке жеткирип жаттык. Сиздерге чоң рахмат. Эми иликтөөмдүн аягына чыгыш үчүн жардам берген агаларыбыздын өзүнө жолугуу максатында Бишкекти көздөй жолго чыктым. Агаларыбызга жолугуп, жеке өзүмдүн жана ыраазычылык билдирген жарандарыбыздын саламын жеткизип, бетме бет отуруп көрүшкүм келди. Биз мамлекеттик бажы инфраструктура ишканасынын кызматкерлери 2017-жылы тез жардам мунаасын Каракылжа районуна өткөрүп бергенбиз. Бул тез жардам мунаа Каракылжа элине жардам көрсөтүп дайыма жүрө берсин жана кыргыз элибиз дайыма аманчылыкта, ден соолукта болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракылжа эли. Мен өзүм Каракылжанын кулуну Эрмаматов Канатбек Каныбекович 1985-жылы Каракылжа районунда төрөлгөм. Бул тез жардам мунаасы боюнча инициативаны Давидбек Акимбаев Давидбек Орозбекович көтөргөн. Алардын жардамчысы ушу мен Болот уулу Илгиз, анан биздин Каракылжанын кулуну көзгө көрүнүктүү жигити Исаев Айбек Назарбаевич деген акебиз бар. Ошонун салымдары чоң. Ушул тез жардам мунаасын биз Каракылжа элине жардам катарында 2017-жылы барып бергенбиз. 2017-жылдан бери быйыл ушу 3 жыл убакыт өтүптүр. 3 жыл убакыт өткөнгө карабастан Каракылжа ТВ каналына рахмат айткым келет. Биринчиден, булар 3 жыл убакыт өтсө дагы ушу жакшы иштердин Каракылжа элине көрсөтүү максатында ошо Бишкекке келип атайын бизди таап интервью алып отурат. Биринчиден рахмат Каракылжа ТВ каналына. Ошо жакшылык иштери эч качан унутулбайт экен.
тез жардам унаасы ар дайым силердин кызматыңыздарда болсун деген ойду алып барып бергенбиз. Каракөл жерине эч качан оорубаңыздар. Бул башка түшкөн апатты жеңебиз буйруса эч качан оорубаңыздар. Бүт кыргыз эли оорубасын. Ар дайым жакшылыктар болсун. Ошол сиздерге ушу Каракөл ТВ каналына чоң рахмат айткым келет. Мындан ары жакшылык иштер эч качан токтобойт. Каракөл элине ар дайым колубуздан келген жардамыбызды аябайбыз. Жакшылыктар болсун, ден соолукта болуңуздар, сак болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Жакшы күндөр бардыгы алдыда. Жакшы күндөрдө гана жолугуп жүрө берели. Мына ушундай урматтуу жерлештерим, эл кызматында жүргөн эр азамат агайын-элерибизге жеке өзүмдүн жана жалпы элдин атынан ыраазычылык билдирем. Сиздерди тарбиялаган ата-энелерге да 1000 мертебе таазим. Бар болуңуздар, жакшы күндөрдө жолугалык дайыма.